22 мартка карата Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн ачылган ата эсепке 88 миллион 570 миң сом жана 15.250 рубль чогулду. Бул тууралуу Финансы министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Белгилей кетсек, Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн Каржы министрлигинин борбордук казыналыгында атайы бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Табыгый кырсыктын кесепеттерин жоюуга жардам берүүнү каалагандар эсепке сом, доллар, рубль жана евро валютасындагы каражат которо алышат. Быйыл мектеп окуучулардын жазгы каникулу 22 мартта башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Министрликтин базистик окуу планына ылайык каникул 5 күнгө созулат. Башкача айтканда, мектептерде сабак 27 мартта башталат. Мекемеден билдиргендей, быйыл кышкы каникул узартылгандыгына байланыштуу окуучулар жазгы эс алууга кечирээк чыгып, каникул кыска убакытка созулат. Талас облусундагы номер 51 кесиптик лицейдин кызмат адамдары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланышкан. Башкы прокуратурадан билдиришкендей, текшерүүнү облустун Манас райондук прокуратурасы жүргүзгөн. Аныкталгандай, лицейдин жооптуу кызмат адамдары 2021-2022 окуу жылына карата Кыргызстандын аймагында болбогон абитуриентти кабыл алышкан. Ошондой эле сабакка катышуу табелдерине жалган маалыматтар киргизилгендиги аныкталып, окууга келбеген 3 студентке орто кесиптик билими тууралуу диплом берилген. Бул факты боюнча райондук прокуратура тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталды.